Biz recording is progress dedim. Конференцияны сохранить кылдым азыр. Кетти, бул жака Google-га киребиз. Google форма деп жазабыз. Google форма. Деп Enter кнопкасын басканыбызда бизде биринчи баракча ачылат. Интернетке поискке жазабыз могул жерде Google форма деп жазганыбыздан кийин бизде биринчи баракчада ачылып атат 3w.google.com деп чыгып турат, forms about деп турат. Ушуну басабыз. Басканыбыздан кийин бизде төмөндөгүдөй экран ачылат. Понятный формат түздү бул жерде. Для личных целей, для бизнес дейт. Биз жөн эле личный цельге басабыз. Открыт Google форма деген басабыз. Эми ачылган баракчадан биз каалагандай тест түзсөк болот. Мисалы, пустой файлды бассак, өзүбүз каалагандай форматта жасайбыз. Эгерде контактная дегенди баса турган болсок, бизге готовый шаблондор бар. Алар бизге жөнөкөйлөрүн түзүп берет. Биз башта өзүбүзгө түзөлүк. Пустой файл болсун деген. Контактный дегенде мынакей. Даяр. Бизге бланкка жазып отурабыз. Үстүнө мындай кылабыз дагы. Мисалы, номер 5 Төлөн Исмаилов. Сен микрофон чаңып калды. Өчүп турам уақытынша. Бул жерге аталышын берип атабыз форманын. Төлөн Исмаилов мектебине окуучулар ата-энелерди каттоо деп коелу анда. Мисалга каттоо деп койдук. Ат бердик. Бергенден кийин бул жакта мындай атабыз. Балдарын мектепке берип жаткан ата-энелердин балдарынын фамилиялары. Бул жерге мына даяр болуп атат. Текстовая строка деген бул жерде жөн эле фамилия атын, краткий ответ. Фамилия атын жазса болду. Атын жазат. Бул жакка адресин жазат. Бул жагына дагы кошумча Gmail поштасын жазат, номерин жазат. Или комментарийга жагатса болот. Эгер комментарий керек болбосо, анда мусорный ящикти басып койсок өчүп кетет. Бул даяр шаблон экен. Эми аны жөн эле жөнөтүп көрөлүк. Бул жактан отправить деген кнопканы баскандан кийин отправиттен ссылканы копирайт этебиз. Эми бул жактан WhatsApp'ка өтөбүз. Информатика. Азыр мына экранды группага жөнөттүм. Эми мышканын оң жагын басып, Ctrl-V кнопкасын бассак да болот. Кааласак мына мышканын оң жагын басып эле жөн эле выставить деген басып туруп, поделиться, жөнөтүү деген басып койсок, балдардын мектепке берип жаткан ата-энелердин балдарынын фамилия аты деп турат. Муну баса турган болсо, кимдир бирөө жерге атын жазса болот. Жак поштадан жазат. Куба 478 gmail.com болду. Электронный поштага Нижний
mpsk.ru деп қойдық. Бұл электронды почта. Эми номерин жазсат бул жака. Эми номерин жазганда бул жака +996 менен 501 39 98 98 деп жазып койду. Бул заявканы жөнөттү. Заявка туура кетти. Эми аны текшеребиз. Текшериш үчүн берки экранга өтөбүз. Мынакей. Ошол жерден бул мына кнопканы баса турган болсок, башына келди уже Төлөн Исмаилов деген бул жака түшүп калды. 22ден 07 өткөндө түзүлдү. Эми жоопторун каяктан билебиз? Ответ деген кнопканы басабыз. Бул жактан Кубаныч, имя Кубаныч, адрес мына, электронный поштасы мына экен, номери мына. Эгер кааласак бизге 100-200 адам жазып калышы мүмкүн болот. Анда бул жакта экрандын оң бурчундагы жашыл таблица деген басабыз. Ал жерден новая таблица дейт, Төлөн Исмаилов мектеби деп аталышты бердик. Создать деген кнопканы баса турган болсок, автоматтык түрдө Google форма бизге таблица түзүп берет Excel'ден. Түзүлгөн таблица, отметка время деп турат, бул убактысы качан, кайсыл убакытта кирген. Ана имя деген жерге аты чыкты. Электронный почта деген мына бул жактан поштасы чыкты. Бул жактан дагы Gmail поштасы чыкты. Айым бул жерде болсо номер чыкты. Бул каттоо үчүн даяр бланка менен иштедик азыр. Эми өзүбүз нөлдөн баштап түзүп көрөбүз. Ал үчүн биринчи мынаны өчүрөбүз. Чоңойтабыз, назатты басабыз. Эми биз 5 суроодон турган бир суроо түзүп көрөбүз. Пустая страница деген, пустая файл деген басабыз. Бастык, бизде жаңы баракча ачылды. Эми биз 6 класска тест түзөбүз. 6 класс. Тест деп койдук. Ал жерден бул жака түштү, мына описание болду. Информатика мугалими деп почтик койдук. Жайдаштадык. Сүйөнбай. Эми бул жактан вопрос без заголовка деген жерден бул жерге суроону баштадык. Номер 1 деп точка койдук, жайдаштадык. Эми суроону баштадык. 1 гигабайтта оңойраак суроо менен түзүп мегабайт бар деп суроо бердик. Эми бул жерден биринчи вариант 1021, экинчи вариант 1022, үчүнчү вариант 1023, төртүнчү вариант 1024 деп койдук. Эми бул жерден обязательный вопрос дегенди жандырдык. Эгерде бул вопросту белгилебесе, вариантты белгилебесе, анда кийинки тестке өтпөйт. Тесттеги отчету жөнөтө албайт. Көп окуучулар мындай бүттүм деп эле жөнөтүшө берет да, кайра отправить басып коет. Толук тесттери толук бүтпөй калышы мүмкүн. Ошондой проблема болбослугу үчүн бул жерден ушинтип койсок жакшы. Эми бирок биз буга балл бере албай атабыз. Программа биринчи жолу ачканда ушундай балл ачылбайт да, могу жактанчы. Балл бериш үчүн анда настройканы басабыз. Отправить деген басып туруп, бул жактан настройка доступ. Ал эмес экен. Удаление доступ экен. Бул жактан настройка деген кнопканы басабыз. Тест максимальный баллов дегенди жандырып коебуз. Эми ушул жерге көңүл бурушубуз керек. Незачтенный ответ деген баса турган болсок, жооп көрүнбөй калат. Правильный ответ деген бассак, мына өчүрүп кое турган болсок,
Ол окуучулар тест белгилеп бүткөндөн кийин туурабы туура жооп бербедиби алынып көрбөйт. Буну өчүрүп кое турган болсок, анда тесттин балын көрбөйт, жообун дагы көрбөйт. Максимальный балл дейт. 1 балга биз бир суроого 1 балдан берип турат. Бул жерге туура жоопторун көрбөй турган калдык. Кайсыларды белгилегендин өзү көрүп алат экен. Эми бул жага кайттык. Эми бая айтканымдай ответ деген жанып калды. Бул жер бош эле бая. Эми жанып калды. Ответ дегенге басабыз. Туура вариант бизде 1024 деп койдук. Максимальный балл 1 балл болду. Окей кнопкасын бастык. Эми кайра плюс кнопкасын басабыз. Жаңы баракчаны ачтабыз. Эми экинчи суроого өтөбүз. 2 точкага жай таштадык. Word программасында сүрөт болобу деп суроо койдук. Жеңилирээк суроо. Эми бизге кичине кызыктандырыш үчүн окуучуларды сүрөт дагы кошсок жакшы болот. Ал үчүн плюс кнопкасын басабыз дагы. Word деп интернетке бастып, Enter кнопкасын басабыз. Чыккандан картинка деген басабыз. Картинкадан Word деген программанын сүрөтүн басабыз. Word деген чыкты. Эми ага мышканын оң кнопкасын басып, открыть картинка, бул новый выкладка деген басабыз. Эми бул сүрөт форматын көрүп алдык, канча размер экенин. Мышканын оң жагын басабыз, сохранить как деген басабыз. Биз изображение дегенге feedback деген папка жолу таштап койдук. Word. Эми кайтабыз жана тестке. Бул жерде мына сүрөттүн значогун бассак, сүрөт коет. Обзор дегенди басабыз. Изображение деген бөлүккө өтөбүз. Ал жерден feedback деген папканы ачтык. Word 2020-ны открыть деген кнопканы бастык. Сүрөт жүктөлдү. Мынакей, жакшынакай болуп чыкты. Эми туура жоопторду киргизебиз. Word программасында сүрөт кырпууга болобу дейт. Муну эки эле суроо кылып коелук, анда о болот. Бул биринчи вариант болду, болбойт. Экинчи вариант болду. Суроону обязательный вопрос дегенди жандырабыз. Муну белгилебесек кийинки суроо өтпөйт. Болот деген басабыз, опреска кылсак болот, өйдөсүнөн астынан кырсак болот го. 1 балл бердик. Готов кнопкасын бастык. Эки суроо даяр. Биринчисин сүрөтсүз жасадык, экинчисин сүрөт менен жасадык. Эми үчүнчүсүнүн GIF анимация менен жасайбыз. Плюс кнопкасын басабыз, үчүнчү суроого 3 точка деп басабыз. Эми компьютерге Wi-Fi карта Wi-Fi колдонсок болобу деген суроо белгисин койдук. Эми бул жерге GIF анимация коебуз. Аны кантебиз? Ал үчүн биринчи бул жактан плюс кнопкасын басабыз. GIF key деп жаздык. Мультипликачный анимациялар. GIF бул жактан ачылган сайттан каалаган сайттан алсак болот.
жақсырақ түседі. Қасына алсақ екен. Сұрасамайды. Wi-Fi. Шын басып. Рекламаны закрыть қыламыз. Бұл біз анимация болды. Яғни скачать GIF дегені бастық. Басқаныңыз автомат түрде көшті. Показать паркур қыламыз. Қайсы жерге түшкен көресіз. Загрузкаға түшіп тұр. Бұл жаққа өтеміз. Мына рисунок дегенді басамыз. Обзор дегенді басамыз. Загрузка дегенді басамыз. 408 килобайт GIF деген форматты. Открыть дегенді бастық. Басқандан кейін сурет загрузка болады. GIF-тер аз-маз уақыт қармайды. GIF қойылды. Ортаға қойсақ болады. Чоңойтып кішіреткенде болмаса керек. Ортаға қойып қойдық. Еміз бұл жерге бадап қойдық. Жоқтап қойыңыз. Ответ деген бөлігін өтеміз. Бұл жерден тура жауапты ова деп белгіледік. Окей кнопкасын басып. Бізде GIF қимылдап ататындай. Деп кішіне чоңайтып алсақ болады. Деп кішіне болса. Жаңа айтқандай, обязательный вопрос деген басамыз. Жаңа. Бізде 3 сұрау болды. 4-ші сұрауға өтеміз. Плюс кнопкасын басып. 4-ші сұрауны YouTube, 4-ші сұрау дейміз. YouTube'дан видео көшірісі сұрау едік. Бұл жерге тағы деле болады деп қойғанбыз. Еме бұл жерге видео қойғыз. Видеоның плюс кнопкасын басағыз. Бұл жерге YouTube деп жазағыз. Қой керегіз. YouTube'дың парақшаны ашамыз. Скачать. Birinci videosu 2 minut 33 sekund ekan. Videoni bosamiz. Доброго времени суток, уважаемые читатели. Pauza qilamiz. Ushul ссылканы ko'chiramiz. Mishqani o'ng жағын basib kopировать knopkaсын bosamiz. Andan keyin жаңа Google формаға өтөбүз. Өткөндөн кийин бул жерге рисунок деген басабыз. Ал жерден выставить URL деген басабыз. Ол биздин шилтемелерди коюучу жай дегенди билдирет. Азыр выставить кылабыз. Изображение картинка, диск, фото, камера. Ушул жерде мына видеону mesela добавить видео деген. Баскандан кийин бул жерге оң жагын басып вставить ссылка кылабыз. Окей кнопкасын басабыз. Бизде видео чыкты. Бир чыкылдатканыбызда убрать деген чыгып калат. Бассак видео автомат түрдө түшүп калат бул жака. Биз бул жака түшүрүшүбүз керек эле, адашып жашырабыз. Эгер адашып киргизип алган файлыңар болсо, анда дәл бассаңар өчүп кетет.
Сынбасыңыз. Кнопкасын басыңыз. Бұл жаққа 1 балл бердік. Окей кнопкасын бастық. 4 сұрау болды. Бізге ақырғы сұрау. Сұрау. Python программасында калькулятор түсі беріліп қойдық. А вариант болады. Бұл вариант болады. Обязательно вопрос жандырып, ответ деген басып 1 балл берілді. Тура жоқ беріліп қойыз болады деген. Болады деп балышқан қойыз. Белгіледік. Мінеке. Жоғын белгіледік деп бұл жақтан көріп алсақ болатына. Еш қылдасақ көрінеді. 5 сұрау түздік. Емен тесті жөнету қандай болады? Секу деген жерде бұл экран оң бұрышында 5 болып тұрады. Егер де біздің тестіміз қандай көрінеткен телефон форматында дей тұрған болсаңыздар, адамда көзді бастыңыздар. Шықты. Көз шықты. Емі бұл жерден көріп алсақ болады, біздің тестіміз мындай болады. Біреуге барса. Отправить кнопкасын басқанда кете береді алаға. Емі. Микрофоныңыздарды өшіріп алсаңыздар. Болу даяр. Еман жөнөтөбүз. Плайндап қалып тұрып бар. 9 минут вақтыңыз қалды. Отправить кнопкасын басабыз. Жаңа айтқан бұл ссылканы басабыз. Эми копировать кылабыздан WhatsApp-тан жөнөтүп коебуз. WhatsApp-тан бұл информатик деген группаға жөнөтүп таштап көрөбүз. Плюс башка жактан келгендерге ушул группаны өзүнө таштап койдум. Групповой чатка бассаңыздар, тестке катышсаңыздар болот. Эми өзүбүз бир катышуучу болуп белгилеп көрөбүз. Анда бул ссылканы бир жолу басабыз. Басканыбызда бизде мына чыгат. Биздин тест чыкты. Алтынчы класс тест болуп чыкты. Мына биринчи суроого туура эмес жооп беребиз. Экинчи суроодан туура жооп берип коебуз. Үчүнчү суроого мына сүрөт кыймылдаудан жок деген белгиледик. Эми YouTube'дан видео көчүрсөк болобу дедик. Болот деп койдук. Бирок видеосун ошол жерден өзү. Доброго времени суток, уважаемые читатели, гости блога. Видеону көрүп алсак болот. Эми Python программасында калькулятор түзсө болобу дейт. Болот деп койдук. Отправить кнопкасын бастык. Просмотреть на балды көрөйүн деп бассак, бизде мына биринчи сурообуз туура эмес, экинчи сурообуз туура, үчүнчү сурообуз туура эмес, төртүнчү сурообуз туура, бешинчи сурообуз
Туура. Болду. Эми серверге кандай барат? Серверди бул жактан көрөбүз. Сервер бул тест түзгөн сервер болот. Ответ 2 болуп келиптир. Эгер перезагрузка кнопкасын баса турган болсок, 3 ответ келиптир. 3 ответтен мындай басабыз дагы бул жерден X кнопкасын басабыз. Эми бул жакта мына Excel таблицасы менен чыгарабыз. Жаңы таблица түзүп алдык. Ачкан таблицабыздан бизге жооп келди. Бул жерге биз фамилия атыңызды киргизиңиз дегенди жазбаппыз. Ошого биздин катачылыгыбыз болду. Фамилия атын кылганыбызда ошол бул жерден балдын ордуна ошол фамилия чыгат эле, кийин балды чыгарсак болот. Мынакей убактында 2 адам менден кийин белгилешиптир. 5 балдан толук алышыптыр. Туура жооп беришиптир. Ал эми мен болсом 10дон 28 өткөндө туура эмес жооп бериптим. Ошентип түзсөк болот Google форма. 4-үнчүсү дагы жооп берди мына. Толук жооп бериптир. Эгер ошол жерге фамилия атыңызды жазыңыз деген вопросту кошуп койгонубузда, могу жерге плюс кнопкасын басып, бул жерден текстовый строка дегени басып, фамилия и атаңыздын аты. Фамилия атаңыздын аты. Койдук. Бал бербейбиз буга. Окей. Отправить басабыз, копировать басып туруп, WhatsApp'ка жөнөтүп коебуз. WhatsApp'ка мынтип жөнөттүк. Эми ушул тест ушул турган жеринен баса турган болсок, мынакей. Эми фамилия аты, атасынын аты деп кызыл жылдызча менен чыгып калды. Муну белгилебесек кетпейт тест. Мында фамилия менен жаза Сүйүнбай. Белгиледик биринчисине, экинчисине туура эмес жооп бердик, үчүнчүсүнө дагы туура эмес жооп бердик. Төртүнчүсүнө туура эмес, бешинчисине туура эмес. Отправить кнопкасын бастык. Биздин жооп кетти. Эми экинчи компьютерден 6 жоопту кабыл алдык. Таблица деген кнопканы бастык бул жактан. Мынакей. Эң акырына Сүйүнбай Кубаныч болуп чыгып калды. Экран оң бурчунда. Андан кийин Абдиева Гүлрух болуп калды. Андан кийинкиси Гули деген чыкты. Ким кайсыл убакытта тест белгилеген, кандай белгилеген, ошолордун баарын көрүп сак болот ушул менен. Ар бир секундта сайын обновление болуп турат. Анан бул Google форма бесплатный да. Эң жакшы жери ошол. Каалаган убакта ушул ссылканы жөнөтүп тест алып алсак болот. Ошону менен бүгүнкү биздин конференция бүттү. Конференциябыз бүтүшүнө 3 минут 27 секунд калды. Эми групповой чатка конференцияны сохранить кылдык.